Салам радиосунда жаңылыктар. Саламатсызбы ардактуу угарман жана көрүүчү, эфирде жаңылыктар чыгарылышы, аны мен Жасмина Сайдыманова тааныштырам. Баткенде диний экстремисттик уюмдун маалыматын тараткан жаран кармалды. Баткенде нелегал трафик аталышындагы иш-чаранын жүрүшүндө Кадамжай районунун милиция кызматкерлери социалдык тармактарда диний экстремисттик жана террористтик уюмдун материалдарын тараткан жаранды аныктады. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Маалыматка таянсак, бул боюнча жазык кодексине экстремисттик материалдарды даярдоо, таратуу беренесинин негизинде кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү Баткен облусунун 33 жаштагы тургун экендиги аныкталып, учурда тергөө иштери жүрүп жатат. Белгилей кетсек, коомго таратылган материалдар экспертизанын жыйынтыгында Кыргызстандын аймагында ишмердүүлүгүнө тыюу салынган. Өзбекстан ислам кыймылы диний экстремисттик жана террористтик уюмуна таандык экени белгилүү болгон. Кадамжай районунда 6 ата-энеге айыппул салынды. Кадамжай райондук милициясы Кадамжай шаарында жайгашкан соода-саттык үйүндөрүн, ашкана, чайкана, кафе, ресторандар, автовокзал дүкөндөрдү текшерип, жашы жете элек өспүрүмдөрдүн эмгегин пайдаланбоо боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздү. Бул тууралуу облустук милициядан кабарлашты. Текшерүүнүн жүрүшүндө соода-саттыкта өз алдынча жүргөн 4 бала аныкталып, алардын ата-энелерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ал эми түнү максатсыз өз алдынча көчөдө жүргөн 6 бала аныкталып, алардын ата-энелерине укук бузуулар жөнүндө кодекстин негизинде протоколдор толтурулуп, айыппул салынды. Кадамжайда кечээки сел суулары баскан жол каттам ачылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдирүүсүндө кечээ 5-июнь күнү кечки жааган жамгырдан улам Кадамжай районунун Майдан айылындагы гараж Анипа Чокой сел өтүүчү сайларына сел суулары келген. Үч коргон, Дарыт коргон ички чарбалык жолун сел суулары баскандыгы аныкталган. Жерине өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн ыкчам тобу тартылган. Калпына келтирүү иштерине жергиликтүү жашоочулардан 40 жаран, 2 жеке менчик экскаватор жана 1 КАМАЗ тартылган. Натыйжада Үч коргон, Дарыт коргон унаа жолу толугу менен калпына келтирилип, жол каттам ачылган. Баткенде аялдар үчүн заманбап спорттук кана 1,140,000 сомго бүткөрүлдү. Аялдардын спорт менен машыгуусуна шарт түзүү, алардын физикалык жана психологиялык жактан калпына келтирүү максатында Баткен районунун Суу баш айыл өкмөтүнүн Кара Токой айылында аялдар үчүн заманбап спорттук кана пайдаланууга берилди. Бул тууралуу Баткен районунун мамлекеттик администрациясынан билдиришти. Маалыматка ылайык, бул спорттук кана аялдардын тынчтык долбоору жана жергиликтүү бюджет демөөрчүлөрү тарабынан каржыланып, жалпы суммасы 1,139,876 сомго бардык шарттары менен жабдуулары менен бүткөрүлүп, бүгүн элге пайдаланууга берилди. Күндүн маанилүү чыгарылыштары мына ушулар болду. Кийинки эфирден амандашканча саламыңыз түз болсун.